Инсан берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында талыкпай эмгек кылып, 10 гектар кайракы жерди тамчылатып сугаруу аркылуу жашыл бакка айлантып жаткан Нышанбай Асылбеков жана анын үй бүлөсү жөнүндө баяндайбыз. Бул 10 гектар жашыл бак мындан 4 жыл мурун суу жетпеген кайракы талаа болгон. Нышанбай Асылбеков талаага түрдүү көчөттөрдү эгип, жашыл бакка айлантты. Азыр бул жерде 4000 түп алма, өрүк, жаңгак, гилас, жүзүм жана башка мөмөлөрдүн көчөттөрү өсүп жатат. 76 жаштагы Нышанбай Асылбеков талаадагы эгилген көчөттөргө 3 жыл бою суу ташып сугарган. Талаада дайыма мал жандыктары бош жүргөндүктөн бактын айланасын тосуп чыккан. Тосуу маселеси болду. Тосмойнча мал бардыгын неме болуп кетет экен. Сеткалап тостук. Ошондо деле мал күздө бул жерде эч нерсе калбай калат. Мал таптаза кылып жерди такырайтып коет. Баягы мунун ичи көгөрүп турат экен. Мал мисалы келип туруп эле сетканын түбүн жеп туруп эле башы менен мүйүзү менен аңдыраганда сетканы деле айырып неме кылып берет экен. Бул кыйынчылыктар болду. Анан ошо сетканын түптөрүнүн бардыгына 2000 түп шиповник эгип чыктык. Чоңоюп калса, мал да кире албай кала турган болуп калат. Өзүбүзгө да келечекте пайда болот деген неме. Анан кийин черный слива эктик. Ошолордун ар бирин түптүү менен айтып бериңизчи, мынанча түп деп саны менен. Болжол менен болсо деле айтып бериңизчи. Болжол менен неме где-то ушул немеге 3000 түп көчөт эктик. 1000 түп 4000 эгиппиз, кокон гилас менен 4000 эктик. Нышанбай Асылбековдун 4 уул 4 кызы бар. Ал багбанчылыкты уулдарына жаштайынан үйрөтүп, бакты түптөгө көбүнчө балдары көмөктөшүп келет. Талаадагы бакка түздүктөн 700 метр аралыктан 150 метр бийиктикке суу тартылган. Учурда бул жердеги суу кампасынан 10 гектар жерге суу кое берилет. Суу кампасынын көлөмү где-то 75-80 тонна суу атат. Сууну мына бул Ботомойнак айылынан тартып чыкканмын. Бул неменин бийиктиги жерден где-то 150-140 метр бийиктикте, аябай. Суу чыгышы ham жуда тозок менен чыкты, бияка кыйынчылык менен, аябай. Биз агып аткан каналдын чекесинен эле кудук кылып туруп, колодец коюп 5 ошо глубинный насос салып, ошону тартырып суу чыгарып атабыз бияка. Жердин баардыгы 6 гектардын баш этегине чейин тамсатып сугарма жасаганбыз. Шланган баардыгын Бишкектен алып келгенбиз. Мына тамсата тургандардын баардыгын ушу мен экинчи уулум сантехникада иштеп да жүргөн экен, ошол билет экен. Биз муну менен такыр тааныштыгыбыз жок эле. Ошо балам алып келип шлангаларды жаткызышын баардыгын ошол жасап берген. Ушул ал биринде краниктери бар. Кааласаң сууну азайтып коесуң, кааласаң көбөйтүп коесуң. Али кээ бир жер анча ичпей калган жерин көбөйтөсүң. Сууну азыраак ичип калган жеринкин көбөйтөсүн. Көп ичкендердин токтотосуң. Ушу баштан этегине чейин ар бир алманын түбүндө ушулар бар. Бактын жогорку жагына алма, өрүк, жаңгак, гилас эгилип, төмөнкү тарабынан жүзүм бак түптөшкөн. Кубанычбек Асылбековдун жубайы Нурила Асылбекова чарбачылыкка кызыккан айым. 10 гектар аянттагы бак арасындагы жерди текке кетирбей, дарбыз коондон тарта картошка, пияз, капуста жана башка бардык жер жемиштерди эккен. Күн сайын таң эртеден күн батканга чейин ушул жерде. Мына ушул жер биздин дем ала турган жерибиз. Түштөсү ушул жерде тамак жасайбыз. Кээде үйдөн жасап келебиз, ушул жерлерде чай ичип, калган иштерди пландаштырып, ушул жерде дем алабыз. Кайра күн салкындаганда иштерибизди жасайбыз. Ошол жерде постоянно дем алып, көлөкөлөп, калган мезгилдерде иштерибизди жасайбыз. Ниет кылып турабыз, мына иштерибиз эми аягында турабыз, иштерибиздин баардыгын бир сыйра сугарып алган болсок, ушу азыраак жерде чөбүбүз бар. Биздин мындан башка да ушу
мал бага турган сарайыбыз бар. Ошол жакта чөөрүк жерибиз бар. Ошону чөөр ооруп келген болсок, жыйыштырып алсак, андан ушу кухня салайлы деп ниет кылып турабыз. Кухня салып, жанына сөрлөрдү коюп, кыскасы кийин келишиңерге гүл бакча кылам деп турамга ниетимде, Кудай кааласа. Ушу тоок, индүк, өзүм да чарбаны жакшы көрөт элем. Кудай кааласа сөрүнүн айланасына жашылданган, асыл өскөн гүлдөрдөн, ушу жашыл немелерден эгип, ошолордун баардыгын айланасын тосуп, ушу тоок, индүк жок нерсени өзүбүз кылабыз деп турабыз. Кудай кааласа ниетибиз бар. Ушу бала чакалар жайда келгенде дем алып, каалаганынан кааласа кой союп жеп, кааласа тоок союп жеп, кааласа индик союп жеп, ошол жерде жакшы дем алып кетет бала чакаларыбызга, неберелерибизге. Ушулар бизден белек болсун деп ушу ниет кылып турабыз. Эгилген көчөттөр 2 жылда мөмө берип баштайт деп күтүп жатышат. Үй бүлө мүчөлөрү бакты кеңейтүү менен бул жерге жашоого ылайыктуу имарат курууну дагы пландашкан. Үйдө ушу жамгыр жааган мезгилде гана үйдө болбосо, калган мезгилде марттын 1-инен баштап ушул жердебиз. Ошондон бери ушул жердебиз. Биринчи ушу бактарыбызды кырктык. Андан кийин ушу жер жемиштерге киришкенбиз. Помидор, баклажандарды эгип, акырындан дарбыз коон дейбиз. Дарбыз коон ушу күн ысыганда эгилет экен. Ошондон бери ушу арасынан чыкпайбыз, чөбүн отойбуз, суусун коебуз. Ушу суусу бизди аябай кыйнап жүрүп, суусун да былтыр проблемабызды чечип алдык. 150 метр бийиктикте, 600 метр алыстык аралыгы. Ошончо жерден суу чыгып алдык. Ушу светил болгон болсо, суубуз постоянно чыгып турат, Кудай кааласа. Кыскасы күнүбүздү эч качан текке кетирбейбиз. Дайым ушул бакта болуп турабыз да. Анча-мынча эле айылда болбосо көбүнчө ушу бакта жүрөбүз, Кудай кааласа. Ушу дагы көп ниеттер бар, Кудай кааласа. Бу жерге ушу 2 комнат кухня салсак, ушу тоок, индүк, баардык ушу да чарбаны кеңейтирели деген да ниеттерибиз бар, Кудай кааласа. Ушул эге турган бир анарыбыз, ушул курма калды, андан башка баардык жер жемиш бар. Бизде жүзүм бар, нак бар, сербиянын жүзүмү бар, сербиянын алмаларынан бар. Ушу чет өлкөдөн келген интенсив багбанчылыкка да эми көңүл бура баштадык. Мурда ушу высокорослыйларды эктик эле. Азыр ошол жака көңүл буруп, ошол жака басым жасап атабыз, Кудай кааласа. Багыбызды ушул боюнча эле калтырбастан да улап, ылдыйга да эгип баштадык, жаңы көчөттөрдү эктик. Нышанбай Асылбеков бул бакты 2017-жылы түптөп жалпы 3 миллион сом акча каражатын сарптаган. Анын 2 миллионун айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында жеңилдетилген үстөк пайыз менен Асияга алган. Алдыда 10 гектар бакты дагы кеңейтип, калкты табигый таза продукция менен камсыздоону жана кайра иштеп чыгуучу ишкана ачууну максат кылган.